Латвияда 9 класста оқыған қырғызстандық қызды 4 жігіт қатты тоқмоқтап, учурда анын жақындары адилеттик издеп жатат. Тышкы иштер министрлиги бул окуя боюнча үн катып, жардам колун суна элек. Бул тууралуу сабалган окуучу кыздын жакындары бизге кайрылып, коомчулуктан тиешелүү министрликтерден жардам сурай тургандыгын билдирди. Баш мээси чайкалып, дени башы көгала, эриндери жарылган, ички органдары да жапа чеккен жаш кыргызстандык кызыбыз бүгүн ар бирибиздин колдообузга муктаж. Мектепте жаш кыздын укугу бузулган окуя буга чейин да бир нече жолу катталган. Окуучулардын ата-энелери, мектеп директору жана мугалимдер менен өз ара сүйлөшүшкөн. Бирок бул сүйлөшүүдөн майнап чыккан эмес. Мектептеги кайдыгерлик, жоопкерчиликсиздик жаш кыздын каттуу сабалышына алып келген. Кыздын жакындары анын келечеги үчүн бүт маалыматты ачык айтып чыгуудан карманууда. Латвиянын Рига шаарындагы Жюль Верн француз мектебинде 9 класста окуган кыргызстандык окуучу кызды жергиликтүү 4 окуучу бала күч колдонуп каттуу аеосуз сабаган. Окуя мектептин коридорунда болгон. Тилекке каршы мектеп окуучулары, мугалимдер жаш кыргызстандык кызга эч кандай жардам берген эмес. Ал кордук көрүп жатканын карап, тескерисинче айланып өтүшкөн. Окуучу кыздын бети башы көгөрүп, эриндери жарылган жана мээси чайкалган. Бул окуядан кийин кыздын ата-энеси милицияга арыз жазган. Бирок азырынча эч кандай жыйынтык чыкпай жатат. Ал эми мектеп директору окуя боюнча үн чыкпай келүүдө. Алар өздөрүн мыкты билимдүү, жеке интеллектуалдык мектеп катары көргөзүшөт. Бирок чындыгында бул балдарга болгон үмүттү сүйүүнү пайдаланып, ата-энелерден жөн эле капчыгын каккан келсе. Маселе баланын коопсуздугунда. Окуучулардын коопсуздугун так сактай албаган мектепте сапаттуу билим болушуна да күмөн жаралат. Албетте, мындай учурда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тезинен чара көрүп, окуянын чоо жайын аныктап, кыргызстандык окуучу кыздын укугун коргош керек эле. Мындай окуя биринчи жолу орун алып жаткан жок. Буга чейин да чет өлкөдө көз жашын көлдөтүп, өз укугун коргой албай жапа чегип келген мекендештерибиз болгон. Биз Тышкы иштер министрлиги бул окуяга кайдыгер карабай, кыргыз жаранынын укугун коргоого болгон мүмкүнчүлүгүн жумшайт деп үмүттөнөбүз.